Курулуш тармагына жумушчу күчү жетишпей жатат. 10 миңге чукул иш орду бош. Иштөөнү каалагандар архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине кайрылса болот. Жумуш ордулары бар бүгүнкү күндө. Ошол эле архитектура органдарынан айта кетсек, бизге азыркы учурда 1000ге жакын жаңы кадрлар керек. Жана ошондой эле куруу секторун айта келсек, азыркы учурда биз мамлекеттик социалдык объектилерди салып аткан учурга эле бизге кеминде дегенде, мына урматтуу президентибиз дагы 1 жылдан бери айтып келатат, кеминде дегенде 10 миңге жакын кызматкерлер керек бизге. Бул жөнөкөй таш койгон кызматкерден баштап, эң аякысы баягы прорабтарга чейин бизге кызматкерлер керек. Биз алардын баарын жумуш менен камсыздап берүүгө дайынбыз. Соңку жылдары курулуштун көлөмү көбөйүп, Союз маалындагы жогорку чекти ашып өткөн. Курулуш тармагында абдан чоң өсүү болуп атат. 58 темп рост болуп атат. Аз мына мен Ош областына эл менен кыдырып келдим. Эл менен мына президент тапшырмасы негизинде эл менен учурашып келдим. Бүт жерде мына Алайдан баштап, Чоң Алайдан баштап, Алай, Кара Суу бүт райондордо эң биринчи кезекте бул курулуш тармагында маселе коюп атышат. Мектеп куруп бергиле, асфальт куруп бергиле, жол, ирригация системасын куруп бергиле, таза сууну куруп бергиле. Жалаң ар жерде ошо курулуш тармагындагы сөздөр болуп атат да. Бул деген жакшы. Анткени биздин элибиз ошол ар күнү талап коюп атат. Быйыл Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 64 социалдык объект ишке берилет. Бүгүнкү күнгө чейин МАМ курулуш тарабынан 33 объект бүткөрүлгөн. Курулуш инвестиция да, курулуш болуп турганда 1000 деген отраслдар иштей баштады. Кумдан баштап, цементтен баштап, дверной ручкага чейин. Бул деген Кыргызстандын экономикасы өсүп баратканды белгилейт. Демек, Кыргызстан жакшы жолго түшкөнүн белгилейт. Темпы строительства растут. Курулуштун темпи өсүүдө, курулуш жүрүп жаткан аянттардын көлөмү өсүүдө, ири объекттерде иш башталып жатат. Мен курулуш тармагынын өкүлдөрү биргеликте дымактуу пландарды ишке ашырышыбыз керек деп эсептейм. Эми ошол курулушка керектүү материалдардын сапатын текшерген сыноо лабораториясы ачылды. Мурда жертөлөдө жайгашкан лаборатория эми 400 чарчы метр жаңы имаратка көчтү. Ага жаңы алынган жабдуулар орнотулган. Оборудование бул морозильная камера. Муну жаңы алдык Россиядан. Бул морозильная камера жанакы бетондун морозостойкасын текшерет да. Себеп дегенде азыр аябай проблема болуп атат. Бетондар кышында сынып. Ушуну текшериш үчүн биз ушундай камера алдык. Бул деген бетондорду бул жактан морозтетебиз. Өзүнүн циклдары бар. Там 100 цикл, 200 цикл деп ушуларды ушул холодильник камера менен биякта текшеребиз. Ошондой эле 2 мобилдик лаборатория алынды. Ал жеринде материалдардын сапатын текшерүүгө мүмкүндүк берет. Не будем останавливаться и, соответственно, будем оснащать такими мобильными лабораториями практически всю республику. Ошондой эле куруучулар аллеясы ачылып, МАМ курулуш агенттигинин имараты капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Иш-чара куруучулар күнүн утурлай уюштурулду. Ага тармактын ардагерлери, курулуш компаниялардын өкүлдөрү жана ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилери катышты. Курулуш жана архитектура жаатына өз салымын кошкондор сыйлыктарга татыды. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек. Мамлекетке чоң салымдарын